Роксиана туроператорунун расмий тааныштыруу салтанаты кечээ Ош шаарында өттү. Жагымдуу самалыкка каладагы бардык туристтик компаниялар жана авиабилет дүкөндөрү чакыртылды. Жаңы ишмердүүлүгүн баштаган Роксиана туроператору ар бир конокко лотерея ойнотуп Түркияга эс алууга жолдомо уюштурду. Ошондой эле туркомпаниянын эң негизги өнөктөшү болгон Түркиядагы алдыңкы туристтик компаниянын бири болгон Юданын негиздөөчүсү Хамит Кувенч келди. Эки направленияда иш баштадык. Бирөөсү халал туризм, бирөөсү классик туризм. Анткени мурун бул жерден Бишкекке бар, Бишкектен анан Стамбулга бар, Стамбулдан анан Анталияга үчтөгөн маселелер болчу эди да. Азыр ошол нерсе жок, жоюлду. Мындайча айтканда, Оштан барып самолетке отурсаң Анталияга барып атасың. Роксиана туроператору алгачкы жолу ислам дининин негизинде эс алууларды уюштурууда. Анда коомчулуктун талабына жараша халал аталышында туристтик тейлөө каралган. Аны менен бирге халал мейманканалары уюштурулуп, тейлөө кызматында аялдарга жана эркектерге өзүнчө шарттар түзүлгөн. Роксиана жана Авиастори компаниясы мусулман коомчулугундагы эс алуучулардын табитине жараша халал турларды эң алгачкылардан болуп ачты. Бул Оштон түздөн-түз каттамдардын ачылышы. Ош Даламан, Ош Анталия, Ош каттамдарынын ачылышы. Бул өтө бизге чоң бир өбөлгөнү түзүп турат бүгүнкү күндө. Жада калса, ошол Юдей компаниясына биз өтө чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алар ошол биздин Ош жана Бишкек аэропортторуна өзүнүн инвестициялык каржылоосун алып келип, бул жерде ошол эл аралык деңгээлдеги кызмат көрсөтүүчү, сервис көрсөтүүчү бир терминалдарды ачканы бизге кандайдыр каржылык инвестициялык акча келтирип жатышат. Бул да өтө чоң жаңылык. Үчүнчүсү, диний көз карашта бир жашаган мусулман адамдар үчүн толугу менен деңизде бардык шарттарын камтыган деңгээлде эс алууга мүмкүнчүлүк ачылып жатат. Бул мезгилге чейин эс алуучулар Анталияга барыш үчүн Бишкек, Стамбул, андан кийин гана туристтик шаарларга учалган. Ош эл аралык аэропортунан жумасына 2 жолу түз Ош Анталия, Ош Даламан шаарларына чартердик каттамдар ачылды. Саякаттоого чыккан жарандар каражатын үнөмдөө менен эс алууга толук мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анталиянын направлениясында 3-чү күнү, 7-чү күнү уча турган калып туруп, 2 рейс жумасында уча турган болду. Даламандыкы 1-чү күнү, 5-чү күнү кылып туруп, 2 рейсти кошуп атат. Ошондо жумасында 4 рейс Пегас авиакомпаниясында Даламан жана Анталия шаарларына рейстер ачылып атат. Бул мүмкүнчүлүк биздин жүргүнчүлөргө эң жакшы, именно сезонго жакшы катары турларды көбүрөөк алып туруп, адамдар эс алууга барышы мүмкүн. Аба жолундагы бул каттамдар Ош шаарын транзиттик зонага айлантууга толук шарт түзүп бере алат. Түркиядагы алдыңкы туристтик компания болгон Юданын негиздөөчүсү Хамит Кувенч Бишкек жана Ош шаарындагы эң ири аэропортко инвестиция салган. Oş havalimanıyla Dalaman Havalimanı kardeş havalimanı haline geldik. Şimdi neden Oş? Oş büyük bir potansiyel taşıyor. Ош Даламан каттамы достук мамиледе. Ош шаары Өзбекстан өлкөсүнө жакын болгон үчүн эки өлкөнү байланыштырып турат. Келечекте Ош шаары транзиттик аймак катары аба жолдорунун ачылышына эң мыкты мүмкүнчүлүк бар. Жакын арада логистикалык борборду куруу жана аэропорттун инфратүзүмдүк иштерин баштадык. Oş Havalimanı'nın ileride çok büyük bir havalimanı olacağı kanaatindeyim. Bunun farkındayız ve iyi işbirliği yapıyoruz. Ош Анталия каттамынын алгачкы рейсине 1 ай алдын эле жүргүнчүлөр толгон. Роксиана туроператорунун Кыргызстандагы расмий өкүлү Авиастори компаниясы халал жана классикалык эс алууга саякаттоочуларды чакырат. Авиастори компаниясынын эң мыкты шарты менен жеткиликтүү баада каралган. Абдумалик Базарбаев, Элман Акбаев, Ош ТВ.